нәжік қыздай үлбірөгөн сабағы, тамырына сіңіргендей таңағы, майрамдарда чоң белекке айланған, жақындардың жарықтай түшөт қабағы, қалбай қоқыс түп күрінді тамандың, жан дүйнөсүн тазартсынчы жамандың, жипар жытын түбөлүккө чачып тур, соолубасын өмүрүндөй адамдын. Аруу болгон сезимдерден келишет, адамдар эй адырлардан теришет, жооп жөнөкөй ортодогу о гүлдөр, кыз жигитке сүйүү болуп беришет деп жаш акын Мелис Наматжанов гүл тууралуу өзгөчө саптарды жараткан экен. Жашооңуз гүлгө айлансын, гүлдөй назик болуңуз, гүлдөрдүн бейишинде жашаңыз деп түркүн сөздөрдү түркүн кооз гүлдөргө салыштырып айтабыз. Бүгүн биз дегеле жашообузда өзгөчө мааниге ээ болгон гүл дестелер тууралуу сөз кылмакчыбыз. Себеп дегенде гүл бул жашоодогу эң кооз, ошол менен биргеликте назик, анандагы жыттуу, негизи эле сулуулуктун бир белгиси. Негизи адамга белек бергенде эң кооз нерсени белгин келет. Андыктан ошол үчүн гүлдү ыйык белек катары тартууласа керек деп ойлойм. Негизи мага кала гүлү жагат. Алгачкы жолу мен гүлдү өз апама өргөм. Албетте 9 ай бою курсагымда эр жетип чоңойгончо кучагында көтөргөн энелерибизге биринчи ирет гүл бербесек ал туура болбойт го деп ойлойм. Ошол үчүн алгачкы жолу гүлдү мен энеме өргөм 8 март майрамында. Бул гүлдөрдүн баарын кайсыл жактан алып келесиздер? Азыр бардык гүлдөр биз оштан чыгып атат. Розалар чыгып атат, георгин, алистемиялар чыгып атат, гладиолустар чыгып атат. Кышында кандай кыласыздар? Кышында бизге узактан Бишкектен алып келет бизге. Өзү оштука чыкпайт, Бишкектен алып келет. Розаларды, георгин, алистемиялар. Биз азыр гүлдөрдү муздак суга салып коебуз. Канча күнгө чейин сакталат? Гүлдөрүбүз 3-4 күнгө сакталат. Андан кийин уже сатылбай калган гүлдөрдү кандайсыздар? Бизде сатылбай гүлдөр болбойт да. Жок, эми убактысынан өтүп кетип, же курап калган учурлар болобу? Жок, болот. Азыр көп болбойт да, алар. Биринчи жолу гүл алганыңыз эсиңизде? Ооба. Ошол жолу Биринчи жолу 31 декабрда алганмын, бир бал подарка кылып кеткен. Жан дүйнөгө эркүү тартуулап, жүздөргө жылмайып алып келген гүлдөр кандай гана жакшылык болбосун инсан кубанычын тең бөлүшөт. Ал тургай гүлдүн психологиялык таасири да абдан чоң болуп, белекке гүл алган учурда адамдын организминде тездик менен кан алмашуу жүрөт. Биздин коомубузда, биздин адамзаттын жашоосунда гүлдүн өтө чоң мааниси бар. Ар бир гүлдүн өзүндө да жекече мааниси бар. Мисалы үчүн биз розаны алып көрсөк, роза бул эгерде анын келип чыгуу тарыхына карай турган болсок, биздин кылымга чейин байыркы Грецияда эле бул 300 миңинчи жылдын мурда пайда болгон экен. Алар аябай розаны эр жүрөктүүлүктүн, чыдамкайлыктын, батырдыктын белгиси деп баягы Египетте жеңип келгендерге как башына гүл сыяктуу кылып чембербек кылып туруп тагышкан экен да. Бул дагы баягы гүл аркылуу ошол адамга болгон ыраазычылыкты билдирет. Ал эми биз ошол гүлдүн психологиялык жагын карай турган болсок, албетте бул биздин бийик сезимдерибизди жаратат да. Көңүлүбүздү көтөрөт, маанайыбызды жандырат, биздин баягы ички сезимдерибизди албыттандырат. Өзүбүздү гүл алганда жакшы сезебиз. Аял зат экенибизди дагы бир жолу өзүбүзчө мындай ынанабыз. Дагы көп айта берсек көп жактары бар. Ал эми ошол эле гүлдү бизде айтып коет да, бунун гүлдүн буну биологдор дагы жакшы билсе керек, гүлдүн сезүүсү барбы деп да, гүлдүн сезүүлөрү болот. Себеби гүлдө ошол психика жашаса да, гүлдөгү эң жөнөкөй сезүүлөр пайда болот. Себеби бизге күн сайын биз гүлдөргө
суу куюп гүлдөрдү карай турган болсок, гүлдөр да бизге ошончолук жанданып, биздин көңүлүбүз көтөрүп өсөт. Эгерде гүлгө катуу мамиле жасап, үйдө дайыма чыр-чатак жаңжал боло турмаса, ошо гүлдөр да ошол үйдө өспөй калат да. Бул деген гүлдүн баягы эң жөнөкөй сезүүнүн элементтери бар экендиги билинет да. Ошондуктан мен айтат элем, ар бир үйдө аял заты, кыздар, балдар гүлдү жакшы сүйүп, гүлдү жакшы өстүрсөк, биз дайыма баягы боорукелдикке, эржирүктүүлүккө, сезимталдыкка балдарды тарбиялайбыз да. Бул биздин да тарбиялык жагынын дагы бир өзгөчөлүгү. Педагогикалык окуу жайыны кызыл диплом менен бүтүп, ал мезгилде Союз мезгили, биздин ош мамлекеттик университет ал мезгилде педагогикалык институт болчу. Мен ошол институтка бир экзамен менен тапшырганга туура келди. Бир экзамен өтсөм, мен ошол окууга өтүп калат экенмин, студент болуп. Ошончалык баягы аракеттенип жооп бердим эле. Мага жакшы, эң жакшы деген баа коюшту. Анан сыртка чыксам эле күтүлбөгөн жерден мени гүл менен тосуп алышты да. Мен ушунчалык толкунданып кеттим. Баягы азыркы толкундаган абалым албетте ошол жерде ушуну толкундануу болду да. Мен ойлойм, бул гүл бир эле биздин көңүлүбүздү көтөрүп, бизди кубандырбай, биздеги эмоциянын эң чоң албыттануу сезимдерибизди дагы пайда кылышына дагы бир жолу мен ынандым да. Ошондон бери мен гүлдөрдү болгон сезимим дагы башкача көз караш менен пайда болду. Үйүмдө дайым гүлдөрдү өстүрөм. Өзүңөр көрүп атасыңар, биздин кафедрада гүлдөргө аябай көп көңүл бурабыз. Биздин кыздар балдардын ар биринде, эгерде биз мындай кеңири карап, ар бирине мындай анализ берип, эксперимент жүргүзө турган болсок дагы, алардагы өзгөчөлүк бар. Мен бир эле Кошмо Штатта, Америкада, ошол Люксембург университетинде эксперимент жүргүзүлгөнгө көңүл бурайлык. Тоже мен окуган, колдонгон материалдардан балдар менен кыздарга көңүл бурганда эксперимент жүргүзгөн. Библиотекадан, китепканадан балдар, кыздар кантип чыгышат жана кантип киришет деп. Китеп болсо, кыздар монтип кармашат экен дагы, ал эми эркек балдар монтип кармашып чыгат. Көп бул жүргүзүлгөн эксперименттердин натыйжасын айтат экен, ошо балдардын бул ошол табияты, балдардын ошо өзүнүн мурдатан ошого болгон табияты калыптанып калган. Ал эми кыздардын баланы да биз эне катары келечекте монтип көтөрөбүз балдарды. Кандай нерсе болсо сразу биз ошол жерин көкүрөбүзгө алабыз. Бул кыздардын келип чыгуу табияты деп айтканда, ошол сыяктуу гүлгө салыштыра турган болсок, кыздар албетте гүл көтөргөндө гүлдөр дайыма монтип көтөрүшөт. Ал эми эркектер гүлдү ошо баягы эместен кармап эле, кармагычан кармап эле жерге монтип көтөрүшөт. Аны өзүңүздөр билесиздер. Бирок алар деле антип көтөргөн менен алардын эле сезими, гүлгө болгон сезими туура. Сиз айткан суроо бул ошо эки эле жыныстын, аял киши болобу, эркек киши болобу, анын келип чыгыш табиятына жараша болсо. Сүйүүнүн жана достуктун символу болгон гүлдөр дүйнөсү эски сезимибизге эргүү тартуулап, сиз менен биздин жашообуздун өзөгү болоруна ишениңиз.